Негизи Нурбек Өрбек сиз туура алып барасыз, төраганын орун басары катарычы. Эч кандай жеке дооматым жок, регламенттин алкагында. Болгону ар кандай маселелер тууралууда. Ушу бизде жогорку кеңеште күнүмдүк адатка кирип калды, ар кандай маселелерди улам жылдырып же чектеп коебуз. Мен ойлойт элем бул кайсы бир деңгээлде туура эмес. Парламенттин ажырагыс бөлүгүнүн ишинин бири бул эл менен жолуккандан кийин ошол пикирлерди трибунадан айтып, тиешелүү министрликтерге, укук коргоо органдарына элдин маселесин чечип бергиле деген болот. Ошон үчүн мен ойлойт элем, кайсы бир деңгээлде мына 7-чи чакырылышта, эгер мен адашпасам, чакан тарыхый иш-чара болду. Биринчи жолу ар бир жазылган депутаттын ар кандай маселеге до конца сөзүн угайлы деген сунушту колдоп, макулдук бердик. 7-чи чакырылышта бул биринчи жолу болду. Мен ойлойт элем, мыйзам чыгаруу демилгеден тышкары жогорку кеңеш элдин үнүн көпүрө болуп бериши керек. Эгерде ар кандай маселелерди жалпы жонунан жокко чыгарып берсек, анда лучше 2 палаталуу парламент кылганыбыз жакшы. Өзбекстандагыдай же башка жактагыдай бир палата только эл менен иштешет, элдин маселелерин, көйгөйлөрүн көтөрөт, а экинчи палата законодательных народных представителей болот. Бир гана мыйзам долбоорлорун талкуулайт, ошолорду чечмелейт и кабыл алат. Ошон үчүн мен ойлойт элем, бул абдан туура. Керек болсо регламентке да киргизишибиз керек. Ар кандай маселеде ар бир 90 депутат жазылган, 12ден кийин эле жетишпей калдым деп ичи ачышып калбастан до конца элдин пикирин айтып алыш керек. Себеп ар бирибиз бир мандаттуу болобузбу, же партиядан шайланып келгенби, ар бирибиздин округубуз бар. Канча эл жабыркайт сот органдарынан, укук коргоо органдарынан, акимдерден жана башкалардан. Үнүбүз жетпей калды бийликке, айтып бергиле деп суранат. Анан ушул жерден айта албасак, ар кандай маселелер 12ге чейин деп эле чектелип айта албай калсак, элдин алдында жүзүбүз кандай болуп калат? А башка учурларда мыйзамдар талкууланып атканда биз ал маселелерди айта албайбыз. Себеп регламентке ылайык, урматтуу төрагалык кылуучулар, силер замечание кыласыңар, если выступающий отклоняется по существу от заданной темы, и туура кыласыңар. Ошон үчүн болгону элдин үнүн айта турган ар кандай маселелерди дагы 12ге чейин, андан кийин жетишпеген, жетишпеди, жетишкен, жетиш деген, мен ойлойм, и моралдык жактан, и мыйзамдуулук жактан да туура эмес го. Шуну регламенттен бир карап берсек. Анан экинчи маселе, Нурбек Өрбекчи. Жекеске эч кандай дооматым жок. Татыктуу төрагалык кылуучусу деген ойдомун. Аны өзүңүз да билесиз. Болгону жана сунушту добушка коюп бериңиз деп суранганымда, мен сизден суранып кеттим элем, биринчисинде өтпөй калды го. Залда аз депутаттар. Себеби жазылып коюп туруп, жеке иштери менен чыгып кетет да, журналисттер менен жолугуп, эл менен жолугуп. В зале мало присутствующих. Аппарат кошуп бергилечи. Сөзүмдү жыйынтыктап коеюнчу, өзү ар бир нерсени бүтүрбөзөң туура эмес болуп калат, бүтүрүп коеюн. Аппарат кошуп берсеңиз. Кошту. Ушинтип кызып кетип сөздү дагы унутуп коесуң да. Айтайын дегеним жанагы неме? Ар бир депутаттын сунушун добушка коюп атканда, сиздер төрагалык кылуучулар бир көз салып койсоңуздар, залда тиешелүү деңгээлде депутаттардын саны барбы? Себеп ал колдоого алынмак. Ар бир депутат жазылып коюп кабинетинде отурган. Болгону бул жерде болбой калды. Ошон үчүн кворумду бир эске алып койсоңуз деген сунушум бар. Анан ар кандай маселелерди эске алалы, урматтуу төрагалык кылуучулар. Эч качан жокко чыгарбайлы. Рахмат, Медербонович, мен бир эле эме берип коеюнчу. Жанагы сиз добушка сунуш бербедиңизби? Сунуш бергенде мен бияка сунушту мен айттым, 12де бүтүрүп туруп, анан добушка коеюн дедим. А биздин депутаттар жок, азыр кой дебеди, мен ошон үчүн коюп бердим. Ар бир мен биякта отуруп, мен канча добуш болорун да билем баарын. Канча добуш аларында, 1-2 добушка адашып калышым мүмкүн, бирок канча добуш берерин да билебиз да. Анан кийин мындай болчу да, урматтуу депутаттар, менен баягы 6-чы чакырылышта депутат болдук да биз дагы. Ошол убакта мындай болчу. Ар бир фракциядан биякта жазылганда, ошол фракциядан гана алмашылчы. Азыр болсо, мисалы, ишенимден жазылган болсо, элдиктен келип мени алмаштырып койчу деп кирип атышпайбы? Ошон үчүн биз дагы ушуну бир токтом менен кабыл алып койсок, эгер астыда жазылып турса, мисалы азыр элдиктен мына Самый кожо Мирлан жазылып турат бу жердечи. Ошо элдиктин депутаттары гана алмаштырылат. Мирлан, Самый кожо Мирландын ордунчу. Башка эч ким киргенге, башка биздин фракциялар аерге барып, мен фамилиямды алмаштырып койчу деп андай болбош керек эле деп айдейчи. Эгер эметсе макул болсоңор, анда биз ушуну токтом менен кабыл алып койсок, эгер
кимдин фамилиясын алмаштырып отурган болсо ошол только фракциянын ичинен гана алмаштырганга. Башка фракциядан болбойт да. Ушул чечимди кабыл алсак жакшы болмок да. Ошол эменин атынан дагы, может, фракциянын атынан дагы ошол сүйлөп койсо болот да, ошол депутаттарчы. Бул жакшы чечим болот деп ойлойм да. Үчүнчү микрофон. Нурбек Өрбекович, жана айтып кетпедиңизби? Залда аз депутат отурат, жарыя кылып коюңуз, келип добуш берип койсун деп сунуш киргизсем, азыр сиз айтып атпайсызбы? Залда отурган депутаттар азыр добушка койду депчи. А сиз байкадыңыз, кворум жок. Канча сунуш менен өтөт жогорку кеңеште чечимдер? Жогорку кеңештин бул эмеси Жанар Коюнч, эгер өтө внутренний маселелер болсо большинство менен кете берет. Эгер ушул жерде 46 депутат катышып атса, ошо 46-нын большинствосу менен кете берет. А мыйзамдар, токтомдордун баары бул 46 менен кетет. 90 депутаттан алынат. А эгер канчасы биякта катталган болсо, ички маселелердин баары ошонун большинствосу менен кетет. 80 болсо 41 менен өтө берет анын баарычы. Аппале, эң туура айттыңыз. Ошо менен өтө берет. Демек. Анан дагы сиз айтпадыңызбы? Жанагы эки жолу эмес, мен 10 жолу коюп бергенге сунушуңузду мен мыйзам жол берет. Нурбек Өрбекович, аппале, эң туура айттыңыз. 45-46 добуш менен өтөт. А жана залда 46 киши жок эле. Ошончо азыр мен сөзүмдү бүтүрүп коеюнчу. Жана Медер Кубанович, жана катталганда 88 депутат катталып турган. Сөзүмдү бүтүрүп коеюн. Ошонун большинствосунан алабыз да биз. Нурбек Өрбекович, аппале, эң туура айттыңыз. Биздин эң алгачкы мыйзам Конституцияда эмне деп жазылып турат? Катталган, катталбаган мааниге эмес. Ар бир депутат жеке өзү добуш бериши керек деп. 1000 катталган болсо дагы 45 киши фактически залда отурбаса, сиздер добушка койбошуңуздар керек. Анда эмне залда 3 киши отуруп деле Нурбек Өрбекович добушка коюңуз деп болбой калат да. Ошон үчүн мен мыйзамдуулукту болгону сунуш кылып атам. Сиз төрагалык кылуучу катары ошону эске алышыңыз керек. Негизи Нурбек Өрбекович айтып атам го, сизге жеке дооматым жок. Сунуш киргизип атам, парламенттин ишин жигердүү, натыйжалуу, эффективдүү болуш үчүн ушундай нерселерди эске алышы керек. Анан бардыгыбыз макулдой берсек да болбой калат го. Я здесь преследую только одну цель. Ар бир депутат жазылган болгону пикирин айтып алсын деген. Всё, больше ничего. Медер Кубанович, мен ар бир сөзгө комментарий бере бербейличи, суранам. Азыр мен айтып коем азырчы. Анда урматтуу депутаттар 15 мүнөт танап иштейм азырчы. Кворум болсун анан өткөзөм. Анда ар бирин санап туруп андай болсо. Анда ошого да бара албам дачы. 5-чи микрофон. Урматтуу Нурбек Өрбекович, мен сизге айтат элем, сиз өзүңүзгө көптү албаганды суранат элем да. Сиз 90 депутаттай бирдейсиз. Жана сөз суразам процедураны бербей койдуңуз. Бул сиздин жеке фирмаңыз эмес, же атаңыздан мураска калган кызмат ордуңуз эмес. Мыйзамга таянып иштейлик мындан ары. Макулбу? Сизден сураныч. Ушул жерде туруп башка эч кимге сөз бербейм. Мирлан мырза анан отуруп бергиле деп туруп отургузуп койдуңуз. Андай болбойт, Нурбек Өрбекович. Сиз мыйзамга таянып иштеңиз. Я ничего лишнего не прошу, кроме как соблюдения закона и регламента. Процедурныйга депутат чыгуу укуктуу. Болгону сунуш киргизет элем. Сиз болгону башка 90 депутаттай ыйгарым укуктарга жоопкерчиликке ээсиз. Биз сизди шайлаганбыз, ошол жерге отуруп, депутаттардын укугун коргоп, регламентти сактаңыз депчи. Андай жаман адатты өзүңүзгө кабыл албаңыз. Сизден суранып кетет элем. Иниңиз катары. Сыйым сизге жогору, өйдө да айтып кеттим. Жакшы төрагалык кыласыз депчи. Болгону регламентти сактайлык. Урматтуу Нурбек Өрбекович. Медер Кубанович, мен сизге айтпайынчы. Бир маселе үчүн 10 жолу чыктыңыз. Эми биякта сизге окшогон баары депутаттар бар да, күтүп атышат. Эми убакытты кармабай бере берели да баарын, кете берели да. Мен бир маселе үчүн 10 жолу чыгып атасыз. Туура мен милдеттимин. Эми бир маселе үчүн бир жолу, 2 жолу чыкса болот да. 10 жолу чыкпайсыз да, туурабы? Эми мына кайра эле комментарий берип атасыз. Мен түшүнбөй атам, сиз эмне болуп атасыз? Жо, мен эмнеге бербешим керек? Сен тура алып айтып атасыңар. Мыйзам менен эмне? Мыйзамсыз иштеп атамбы? Регламент менен иштеп атам мен. Аппарат эме? Кийинки сөз Бердиев Акулу Тагайевичке берилет. Рахмат. Менин минутамды токтотуп койгула. Менин минутам. Кет. Менин убактымды токтотуп туруңуз.
10 жолу эмес 1000 жолу чыкканга милдеттүүмүн. Урматтуу Нурбек Өрбекович, урматтуу төрагалық кылуучулар. Мен кесибим боюнча агроном эмесмин, зоотехник эмесмин, юристмин. Юрист катары мыйзамдын аткарылышын талап кылууга милдеттүүмүн. Сизге эч кандай жеке маселем жок. Орусча айтмакчы, мне с вами детей не крестить. Эч кандай жеке маселе жок. Болгону мен мыйзамдын, регламенттин аткарылышын талап кылып атам. Талап кылгам, мындан кийин да кыла берем. Ар кандай ой пикирлерди мага чиркенин канатындай маанеге ээ эмес. Ушул 5 жылдык мөөнөттү Кудайым бердиби? Ушул жерге келип, элдин үнүн жеткиз, иштеп аткан министрликтерге жеткиз, элдин укугун, кызыкчылыгын корго дедиби? Мен милдеттүүмүн. Керек болсо 10 эмес 100 жолу чыгам. Сиздин андай кылганыңыз туура эмес, урматтуу Нурбек Өрбекович. Регламентке ылайык сиз мага эле эмес 90 депутаттын бардыгына сөз берүүгө милдеттүүсүз. Медер Кубаныч, мен сөзүңүзгө жооп берип коеюнчу. Мен сени 10 жолу чыкты деп мен сизди айттым, туурабы? Сиз ар бир 3 мүнөттөн сүйлөгөндө 30 мүнөт убакыт алып атасыз бердинчи. Сиз сунушуңузду бердиңиз, сунушуңуз өттү. Ошол кайра жазылып сүйлөй бериңиз. Сизди эч ким кармаган жок. Мен 90 депутатка мен угуп туруңуз. Сиз сөз бербей атпайсызбы мага? Сизде кандай? Сиз кайра чыгып атсаңыз мен кантип берем? Элдин үнүн айтыш үчүн мен кайра чыкканга милдеттүүмүн, Нурбек Өрбекович. Ортоңку трибунага процедурный маселе боюнча чыгат. Эл налог төлөп, мага айлык берет. Биздин пикирибизди айт ошо жерде. Акыйкатты издеп жүрөбүз, ден соолугубуздан арылдык. Медер Кубаныч, мен сиздин мен айтууга милдеттүүмүн. Сиз антип мени чектебеңиз. Мен эле эмес, любой депутатты чектебеңиз. Мен эч ким депутаттарга эме кылбагын. Мен депутаттарды эч ким менен чектеген жокмун. Ар биринин убактысы келип атат, мен берип атам. Мен сизге айтып атам, ортого чыкпаңыз, жазылыңыз, убактыңыз келгенде сүйлөңүз. 10 жолу сүйлөңүз, мына 10 жолу чыгып сүйлөңүз. Нурбек Өмүрбекович, мен ошол элдин пикирин айтайын деп, мыйзамдуулукту талап кылайын деп чыкканымда, сизди мыйзамды сакташына чакыруудайын деп чыкканымда, мен эмне мыйзам бузуп атамбы? Эмне үчүн сиз сөз бербей койдуңуз? Сизге ким андай укук берди? Мен дагы бир жолу айтып атам, сиз кайра чыгып атасыз. Ошон үчүн биякта турган, кезектеги турган депутаттардын убактысын алып атасыз. Элдин берде сиз эле отурган жоксуз. Саат 6га чейин бардык депутаттардын айтканга толук кандуу убакыты жетет. Урматтуу Нурбек Өрбекович, сиз антип не злоупотребляете. Сиз анда мына жазылыңыз, кайра сүйлөңүз. Вы не злоупотребляете своим положением. Это статья Уголовного кодекса. Нурбек Өрбекович, антпеңиз. Просто микрофонду багы мындай айтканда Кыргызстандын дүйнө жүзү угуп атат айта турган сөздөр көп. Сиз үчүнчү. Мен кийинки кечирип коюңузчу, кийинки бере берейинчи, кийинки айтып берсин. Урматтуу Нурбекович, дагы регламентти бузуп атасыз. Менин 46 секундам бар. Сиз бүтүп атпайсызбы? Айтыңыз, сүйлөңүз. Мен бүтүрдүм дейлек деле, дагы регламент. Мен болгону сизди төрагалык кылуучу регламентти сактаңыз деп тартипке чакырып атам. Эч кандай личный маселе жок, Нурбек. Медер Кубаныч, мени тартипке чакырбай эле коюңуз. Мен регламентти сизден жакшы билем. Эгерде төрагалык кылуучу регламентти буза турган болсо, депутаттар тартипке чакырууга укуктуу. Биз буга чейин айтканбыз, мындан кийин да айтабыз. Эгерде сиз төрагалык кылуучу катарып регламентти буза берем десеңиз, анда ордуңузга башка зам төрагасы айлайлы. Медер Кубаныч, мен регламентти сизден жакшы билем, макулбу? А регламентти сыйласаңыз эмне анда бузуп атасыз? Кантип бузуп атам мен сени? Сөз бербей коюп атасыз. Сөз бербей коюп атам. Ар бир эмки кишиге берем. Биякта дагы депутаттар турат да, кантип берем мен? Убакыт алып атпайсызбы сиз? Кайра чыгып. Эмне болуп атасыз мен? Менин дагы деле убактым бар, Нурбек Өрбекович. Сүйлөңүз, сизге жазылыңыз, дагы беребиз убакыт, сүйлөңүз. Нурбек Өрбекович, мына мен жыйынтыктап коеюн. Экинчи жолу жазылыңыз, кайра сүйлөңүз. Жо, жана сөзгө чыкканда эмнеге бербей койдуңуз? Мен өзүм маселем менен чыккан. Кайра чыгып атпайсыз. Мен элдин маселеси менен кайра чыкканга милдеттүүмүн. Кандай түшүнбөй атасыз, Нурбек Өрбекович? Элдин маселесин көтөргөнгө мен милдеттүүмүн. Эл мени ушу жерге шайлаган, биздин маселебизди көтөр деп. Нурбек Өрбекович, мен болгону регламентти сакталышын. Мен эл шайлабай, мен эмне президенттин сунушу менен келип калдым бу жерге. Медер Кубаныч, эмне деп атасыз? Салымбек Жумабек Мамытбаевичке берилет. Эми